Эгемендиктин 31 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаранын жыйынтыктоочу бөлүгү Ала Тоо аянтында уланды. Бишкек мэриясы уюштурган маданий иш-чарага миңдеген шаар тургундары келип, эстрада ырчыларынын катышуусундагы концертке күбө болушту. Анда эгемендүүлүккө арналган мекен тууралуу чыгармалар жаңырып, өлкөгө болгон сүйүү дагы бир жолу даңазаланды. Кала башчысы шаар тургундарын куттуктап, өз сөзүндө жалпы элге тынчтыкты, биримдикти жана өсүп өнүгүүнү каалады. Айтымында Кыргызстан көз карандысыз өлкө катары дүйнөлүк коомчулукта өзүнүн ордун тапты. Эл максатка багытталган мүнөз берүү менен жаңы Кыргызстандын пайдубалынын негизин түптөй алды. Мамлекет өз алдынча көз карандысыз өнүгүү жолунда ишенимдүү кадам таштоо менен баратат. Мындан туура 31 жыл мурда кызыл туубуз желбиреп, эгемендүү Кыргыз Республикасы пайда болгон. 1991 жылдын 31 августу байыркы элибиздин турмушундагы эң маанилүү улуттук майрам катары өлкөбүздүн тарыхына кирди. Дал ушул күнү ата-бабаларыбыздын, көптөгөн муундардын мүдөөсү, алардын эркин, көз карандысыз өлкөдө жашасак деген тилектери орундалган. Ошондуктан ар бирибиз үчүн эгемендүүлүк, суверендүүлүк, бүтүндүк жана биримдик бул жөн гана сөз эмес, башкы баалуулуктар жана көздөгөн максатыбыз.